Bu keyin qayerga ketadi, ketmaydi, uni domla aqranlar biladi. Turasi. Aqrana qayerda? Aqranaga sizlar акча төлөйсүңөрбү? Бүгүнкү күнү булардын бардыгы сиздин территорияңызда турат турбайбы? Акча албай атасыз. Айына төлөйсүз. Мусорду кайерге алып чыгып төлөйсүз? Нацистке алып келбей, илгисе нацисттиң деп жазып атасыңар. Бир нерсе алганы келсе, ушундай жабыш клиент талашасыңар го. Мына алчы, мына ал. Мына уже Пулдан берилди. чирип түшүп калыптыр уже. Малдарым бар. Кол жууп жүрүп анан ушунча жерди сатып алган акча жеттиби деген да. Ким бар? Аксакал, сиз ушул жерде соода кыласызбы? Карабол билети кечмedi. Siz bilmeysizби? Bilmeyman tabii. Карабол каякта? Өзбектер силер мындайсыңар деген. Аксакал, ассаламу алейкум. Амансыздарбы? Аксакал кандайсыз? Амансызбы, тынчсызбы, дамдысызбы? Ассаламу алейкум. Аксакал, ассаламу алейкум. Бул жерди шефи сиз деп угуп атабыз. Кайсы? Сизби? Машалла. Мына ушул территориянын шефи ушул аксакал деп атат го. Şef bazı nima şef bo'ladi? Аты жөнүңүз? To'xtasin. Токтосун аксакал. Тазалык маданиятын ноокатка алып келели деп атабыз да. Таза жашайлы деп атабыз. Аллах үчүн мусулманбыз бардыгыбыз, тазалыкта имандан. Репортажды таланага YouTube каналынан көрүп атсаңыздар керек. Шаардын ичи мындайча айтканда бир жөнөкөй адат болуп калыптыр да, кетип атып эле мусорду таштап кое беричи. Таза жашсак өзүбүзгө жакшы. Шаардын тургундары, Ноокат районунун биз сыртта ноокаттыкпыз деп мындай сымыктануу менен айтышыбыз керек да. Азыр мен ноокаттыкмын, сен Бангладештенсиңерби дей турганга келип калды да. Ошол нерсени биз тазалыкка ичине мындай жалпы шаардын тургундары бизди туура кабыл алып, биргеликте иштеп, кечеки ыз учу чыккан жерди кече түндөсү бардыгы эле таптаза болуп калыптыр. Ошол результатты бир 2-3 жума мурда тартып чыгардык го биз. О айылдын ичинен алып чыгып эле жолго, таза жерге арчанын түбүнө мусор таштап аткан. Ошол нерсе токтоду да, ал жер. Кечеги бардык таптаза, эл түшүнүктүү туура кабыл алыптыр. Ошол нерсени Ноокат району боюнча ушул нерсени системдүү бир эмеге укка алып келбейлиби? Bir mahalla bir kamera koyuşkan ele. Ucunda bu kısa anan yetişet жол. Тупа турай. Турай турат, көрдүңүзбү? Камера. Биз показательно наказ кылдык эле, результат болду. Ошол аксакал турайды, камералар коюп турсаңар, бирок иштеген адам жок да. Koyulgan ele. Коюлган, бирок иштебей да, ошону көзөмөлү кылып бир убакта видеолору чыгып, алып келип таштаганы, штрафтары менен жазып чыгып аткан тура токтогон эле. Кайра дагы андан хуже болуп кетти. Мен сизге суроо бергим келип атат. Мына территория основном большинство часть сиздики экен да. Сиз муну антип сатып алгансызбы? Каким образом сизге өткөн? Акционерлерден сатып алгансызбы? Бул тазалык, Ноокат тазалык муниципалдык ишканасынын азыр эки эле сотук жери калыптыр да. Өзүнүн, мына жетекчи айтып атат, өзүнүн техникалары батпайт экен да ушул жерге. Сыртта көрүнгөн жерге таштайт экен. Көрүнгөн жер. Эмне түрөт, өнешетте түрөт. Бардыгы машиналар түрөт. Бары эски машиналар. Микрофон берчи, кана экинчи микрофон. Муну списат кылыш керек. Жүрүң менен көрсөтөйүн. Жүрүңүз. Азыр бүгүнкү күнү сиз менен шаар, Ноокат шаары соттошуп атат менин билишимче. Сот жүрүп атабы? Жок энди. Мамлекеттин жерин мамлекетке кайтаруу сот процесси жүрүп атабы? Жок, энди азыр токтогон. Токтогонбу? Мен айтканмын да. Не, кандай чечим кандай чыкты? Мен энди мыйзам жолу менен аgamын, мыйзам жолу менен чече бергиле дегенмин, шу. Ошондо сиз сатып алгансызбы бул жерди? Бу жерди сатып алганбыз. Кимден? Налогтон сатып алганбыз. Алар акционердик общественный коом болгонбу? Кандай болгон? Алар кантип саткан бул жерди сизге? Бир акционерный общество болгон. Акционерный обществодан налогдан карыз болуп калган. Налог акционердик общество налогтон карыз болуп калат. Налогтон карыз болгондон кийин немеге налог ошко арбитражный сотко кайрылат. Кайрылганда ол чечим чыгарып берет. Сатылсын деп. Сатылган акчаны карызды төлөш керек болуп. Биринчи болуп мына жер сатылган, мына жер. Анан экинчи болуп мына жер сатылган, анан үчүнчү болуп буяк сатылган. Булар анан бизге оштан чечим чыгарып бергенден кийин анан анда Эшболот Абдраимович немеле НИДАМКде иштейт эле. НИДАМКге өткөзүп берилген, НИДАМКда Эшболот Абдраимович жарыя элан кылган. Акцион. Жок, жарыя газетеге. Ош газетасында бир жолу чыккан, Ноокат таңында 4 жолу чыккан газеталарда. Газетада ушундай саталат. Анан буну саткандан кийин мен мына жерде борса болуп пал жууганмын. Апа экебиз.
Mobaniyada borsa bo'g'il ishlaganmiz. Anan bularından keyin nima qildi? Auksion объявит qildi Abduraymovich. Auksionda undan keyin birinchi yo'li kolxoz o'zi bir ayol bor edi, o'sha jutib oldi. Jutib olib turib, aqcha techeniye месяца deydi ekan. Aqcha to'lish kerak. To'kilmagandan keyin u Qayradan aksiya qayra auksion qo'yildi. Anan buni yine o'shdagi bozordagi davlat bor. Nimedagi Taxta bozordagi Alimbayev davlat bir deputat bo'lgan. O'sha sotib oldi. U ham kerak emas deb u ham отказ qildi. Uchinchi yo'li auksion bo'ldi, el chiqmadi. Chiqmagandan keyin men bir joqda edim. Chiqirtirishdi. Chiqirgandan keyin sen bo'ldi, olasan, manday deganda, yo'q, men olmayman desam ham majbur anan qarz peni tuvyotadi, manday qilyotadi degandan keyin men uyimni sotib, bir uyim bor edi, sotib olib anan olganmiz. Shu nalogga to'kkanman. Uyning aqchasi jetganmi? Ha? Uyning aqchasi jetganmi shu yer sotib? Yo, endi mol hollarim bor. O'zingiz o'sha malda pol juvib yursangiz bu yerda. Moldarim bor. Pol juvib yurib ana shuncha yerda sotilgan aqcha jetdi deganda. Molim bor. Molni, uylarni sotdim. Jetdi qisqasi peshin terini topgan aqcha sotib oldingiz, mezonda. Rossiyaga chiqib keldim. Rossiyaga qatnayim, bu qilam, mashina qilib da anan olib turib qo'yganmiz. Shu Hozir gazetalar ham bor. Sot решениялari bor. Hozir бүтті sottun chechim bu yerimi sotda жүрүп kecha yaqinda hakim kelib bu yerda kichine so'roq savoq bo'ldi da. O'sha yerda siz yo'q bo'lengiz. Bu yer sotni бүтөлек deb aytgan deb atadi da hozir tozaliqning yetakchisi. Hozir bu yer sot prosessi ketib atabu, qanday ma'lumot berishdi? Бүтөлек deb aytishdi. Siz bilasizmi sot proseslerine borib qatnashib atasizmi? Yo'q. Qatnashmay atasizmi? Sot ketib atabu o'zi ne oluda bu yer? Mamlakat sotqa berip bu yerda tergov жүрүп атат. Тазалык муниципаль ишкананын территориясында bunun бардыгы. Кайра кайтаралы мамлекетке деп аракет жасалып атат экенин билебиз. Мизам жолуда агамын мизам жолуда кайра аса мен То есть компенсация берсе siz кайтарып бергенге даяр экенсиз. Компенсация мен енді bu yerде мен сатам да мен дагы Түшүндүм. Жөн эле күйүп кетпей, жөн эле күйүп калган ашмалар болгон, ошондой иштер болгон. Şu компенсация жолу менен, мыйзамдуу жолу менен ала турган болсо, налогду рыночный баа менен сиз сатканга даяр экенсиз да. Карзы менен, карзынын жыгыянын төккөнмүн, карзын бергенбиз. Туура. Сизди деле түшүнөт. Китенселери кача бар. Акционердик общественный коом баарды карызга батып кетип, көп жерлер сатылган. Мындай жерлер көбүн көрүп атат. Бери акционердик общество болгон. Сатып алгансыздар. Например, жанакы 3 гектар 10 сотик. Аксакалдын аты ким эле? Абдыгафар беле? Абдыгафар Аксакал сатып алып вообще акционердик обществоны колунан сатып алып туруп бак тарактарды тиккен экен го. Ал жерде дагы самозапхат менен азыр Аксакал жаш бир топко келип ушул кезге чейин жерине ээ боло албай атат. Ал деле койгонабы? Койгона. Ал деле эмгек кылып сатып алып анан бак тарак тиккен экен да. Мен аны изучать этип чыкканмда мен азыр ошондой эле сизди деле түшүнүп атам. То есть сиз деле аракет кылып сатып алгансызда бул жерде жөн эле бирөөдөн Yok, налогтан твейне тугуп атат. Муналар мажбур өткөзүшкөн. Мейли. Бирок буйруса мыйзамдуу жол менен кайтап бергенге даяр экенсиз да. Азыр муниципалдын ишканалар муналардын техникалары батпай атат да. Буларга жер берип атасыз. Мына кандай машина? Мына утилизация, мына балким эмнеге утилизацияга кетпейди бул? Кеттиби? А жок кылбайсыздарбы анан? Жүрү. Берилген мына трактор. Бул трактор, наркы кандай? О иштейт, иштейби? Мыналар караң. Мына мусор. Булар дагы бүтчүлардыкыбы? Бүтчүлардыкы. Мен 5 сом акча сураган жайым жок. Акча албайсыз булардан? Жок, аренда албайм. Майлен давлатка жардамым тип турса тип турат дедим. Рахмат. Сиз мына машиналары. Мына оны контейнерлер тыгылып жатат. Салат. Onu ya unya maylı onu maşinanı görüp. Yo, şahırda bir de yerde konteyner yok. Ha bularda konteynerler tığılıp жатат кыйын го. Ya жүрүң onu maşinalar көрсөтөм. Бүт талкаланып бүткөн контейнерлер экен да, дөңгөлөктөр сынып. Жок. Биз жерге койсоң тегиз турбай турган ролик койсо иштейт. Мына ролигini коюш керек да. Ролигini койсо иштейт бардыгы ишини. Ана машиналарды караң. Контейнер аябай көп экен да. Шаарда бир да жерде контейнер жок. Бул жакта талкаланып, ремонт. Ана машинаны карасаңыз.
Bulardan bardıq utilizatsiya ketiş gerek. Bular özü utilizatsiya bolsa gerek özü. Болған жоқ та. Şu Ha, bolsa utilizatsiya boldu ekpen şul Ha. kezge çeyin. Ha, mana мұны қараңыз. Берге bizem ali davlattan faydalanıp мындай davlatga Тазалык, мизам Испания ишкананын акыбалына мышык ыйлай деген да. Ой. мен Водовоздор го булар, а? водовоз Жерде мына 2 машина говновоз жатат. Говновоз, мынау водовоз. ашы немелері мына енді бұлардан Азыр бүгүнкү күнү булардын бардыгы сиздин территорияңызда турат турбайбы, э? Акча албай атасыз. неме бир сом алғаным жоқ Түзүксүз, рахмат. рахмат деп нукат Рахмат. немесіге нima шаарга жардам менин кереги жок болуп турмайлы туруп турсун бир чекеле куугула жакшы кылып койгула деп турам Рахмат. мына дiyem öşüdön. Чындап эле негизичи. Men дагы азыр мына жерге бир стройка кылсам, Жесткий жетекчи керек экен да, эл үчүн, жер үчүн, шаар үчүн иштейм деген. Мына ушулардын баарын утилизация кылып, утилизация кылыш керек да. Азыр жаңы машиналар алып келиш керек да. Акчасын мынау мыналар деле полный күйүп бүтүп, талкаланып бүтүп. Ана көрсөңүз мына тракторлар мына келип коет мына. Тура. Мыналар бардыгы ушулерки мына телешкени караң. Жүрүң. Буну утилизация кылыш керек да, мынаны караң. Мына. Буну каякка утилизация кылат, иштеп аткан турбайбы? Yo, мынаны карасаңыз, мына ананы караңыз. Ана онтайда эките жатат. Утилизация кыла турган действительно темир-тезек көп экен да. Мына бер келең мына. Мына. Мынау дагы бир телешке, мынау дагы бир телешке ана. Нар жагында говновоз жатат. Енді буну туура Негизи иштеген жетекчи жок экен, мына ушул жерден эле байкалып турат. Темир-тезектер булар эми якобы Ош шаарынын мэриясында бар бүгүнкү күнү существовать этет экен да булар. Бар техникалар экен да, мындайча айтканда. Енді азыр бар техника. Бар техникалар. Азыр бул адамда эми айып жок. Мына жерге өткөзүп коюп кеткен. Бул давнодан иштейт. Иштебейт. Бул адам келгенде эми иштебейт эле. Бул адамга өтүп кетти энди азыр бул техникалар иштеп атат деген Буну баарын утилизация кылбайсызбы баке? Жок, ремонт кылып турат. Буну эмнеси ремонт кыласыз? Чирип бүтүп турго. Жок, мыналар ремонт кылып. Жок, мен мына телешкелерди айтам, телешке. Утилизация болду. Булардын баардыгын утилизация кылып, жок кылып, территорияны бошотуп, ошол акчаны, например, мына азыр сизде каралган, полный берилген. берилгенби? Мыналарды карабайсызбы? Азыр мына темир сизде толтура экен. Ушуларды жакшына кылып, сырдап, ремонттоп, варт этип, ушуларды шаар боюнча жана көчөгө мусор ыргытылса, мусорлар шугар ыргытылыш керек. Ремонт болтат булар. буларга элем машерге келип мунага салып кетип атат. Булар тазалап атат, туура. Балдары келип туруп тазалашат. Мунага таш ташып эч ким карабай турабыз. О жерге камера коюп койгонбуз. Енді ошо камерадан коркпай атат да, таш ташып кетип атат. Камера иштебесе коркот. Иштейт. Иштесе чыгарылат эле да. Тутулат эле, записти карап, ким өрттөдү, ким мусор таштады, табып ошону наказать этсе показательно. Ушундай эле тартипке келебиз. Тартипке келиш керек да. Алейкум ассалам. Аса калганда якшысызбы? Ладно, аса кал. Ама булар саат мен 4-дө чыкканда мына жерге 4-дө иштешет. 4-дө келишет. Мына машиналар келип эмеңиз канча, айлык маянаңыз кандай? Öyle yerde 26 bin yaşında kadar. Колуңузга тийиш 26 миң, э? Питание өзүңүздөрдөнбү? Питание өзүңүздөрдөнбү? Өзүңөр жейсиңерби? Обед өзүңөрдөнбү? Evet, tamam bir adet. А, питание береби? Саңар тогозот. Айлык көтөрүлүш керек экен, мeenет. Халкка эмне деп кайрылат элеңиз? Көчөгө мусорду таштап кетип аткан адамдарга эмне деп кайрылат элеңиз? Dersin endi adamlarga. Maşinalar var yaptı şeylerge. Эмгегиңер бааланбай аткан өкүнүчтүү да. O maşinalar var yaptı mahalla. İnsan dersin endi şu adam. Rahmat ama saat 4'de gelişet. 5'ke şu men Gaga'da çay koyup koyayım, bolsa koyayım. Şu saat 7'lerde çay içişet. Rahmat. Anan bular işte жақшы жүрүшүп кылышып атат. Самат мырза, кантебиз эми? Сиз жетекчи болуп келип өзгөрүү болобу? Результат көрсөтөсүзбү? Болот буйруса. Да. Жок кыласызбы мына мусордун баардыгын? Жок, алар аркадагы газовоз газовоз, берилди. водовоздор, уже союз малында экен. Жок, мына водовоз иштейт. Жок, арткы беттеги, нар жагында. Алар берилди. Мына алчы, мына ал. Мына уже Бул дагы берилди. чирип түшүп калыптыр уже. Говновозбу бул да. Бүгүнкү күнү
Бүгүнкү күнү тазалык муниципалдык ишканасынан тоскоолдук жок экен да, кирип коюп аттыр да. Былтыры келгенимде ал жерден сеп менен тартып коюп, киргенинде да 20 сомдон алып аткан тартып кеткен элем да. Мурда Алтынбектин учурунда. Андан кийин азыр эми жакшы себеңер жок. Мындай тазалык көчөдө коюп атты да, мэр даттанып ыйлаган да. Аскар Алырысбекович техникаларыбызды көчөгө коюп атабыз деп, ичкерге киргизбейт, сеп менен тосуп алган деп даттанган болчу. Мекендештер, биз Ноокат тазалык муниципалдык ишканасына келип, жетекчи менен таанышып учурашып баштагыча анын алдынан эле бул жерди мына акционердик, коомдук акционердик обществодон сатып алган жердин бүгүнкү мыйзамдуу ээсин көрүп калып, анан ошол байкеге суроо бергенче айланып калдык да азыр. Мындан ары Ноокат тазалык муниципалдык ишканасынын жетекчиси менен сүйлөшүп маектешип, анан буйруса тазалык боюнча ошол кечээки репортаждын уланысы. Азыр буйруса тазалык жетекчиси Талант Дастан мырза менен биз бирге азыр базардын ичине киребиз. Кээ бир жерлер төлөбөйт дейт, базаркомдор мени укпайт дейт. Базардан ошол баягы торговый центрлердин ээлери мындай тоготпой жакшы мамиле кылбайт дейт. Эмне себептен алар мындай мамиле жасап атат? Эмнеге тазалык маданияты орнобой жатат бизде? Эмнеге Ноокат шаар бардак? Канткенде оңолобуз. Ошонун бир жол жобосун издеп көрөбүз. Туурабы? Талант Дастан мырза, салам алейкум. Амансызбы? Келгениңизге канча болду? Өзүңүздү тааныштырып, канча убакыттан бери уже жетекчи болуп иштеп атасыз? 4 ай болду келгениме. 4 ай болду уже. Алтын мырзадан кийин сиз келдиңиз да. Аты жөнүңүз? Кулдашев Дастанбек. Дастанбек мырза. Кантип атасыз? Келгенден бери 4 айда уже Ноокатты изчеттеп чыктыңызбы? Өттүк. Көзүңүз жетеби? Жетет буюрса. Тазалык маданиятын орното алабызбы? Орнотобуз буюрса. Места кылып берсе, базаркомдор. Азыр эми биз кече түнү менен мына Талант түнү менен мен сурандым, түнү менен чыгарып сал. Экинчисин отдельно тартабыз деп. Биринчи сериясы чыкты уже, азыр талкуу болуп атат. Бардыгы нааразы болуп атат. Экинчи сериясы сиздер менен, жетекчилер менен уланат. Жетекчи катары, тазалык ишкананын, муниципалдык ишкананын жетекчиси катары Ноокатка тазалык маданиятын орнотуу үчүн эмне кылышыбыз керек? Сизге эмне жетишпей атат? Кандай жардамдар керек? Бизге мисал үчүн эң мына көйгөйлүү жер базар болуп атат. Базарга месталар керек. Мисал үчүн урна кое турган места. Азыр урналар турат. Урнаны ошо места кылып берсе эле, биз ошол жерден алып чыгып кетсек, мына жолго алып чыкпаса, ошол эле көйгөй азыр. Базардын ичинде официалдуу канча жерде урналар коюлган? Азыр базардын ичинде местаңыз бар? Бир жерде бар, баягы. Бир эле жерде болду, башка жерде жок. Ошол жер мындай бир машина чыгып атат да. Жүк чыгып атат мисал үчүн. Базардын ичи эки места кылып берсе, места жетишпей атат деңиз. Базардын башында бир места, эки баягы аркасында бир места. Эки места бар азырчы. Там бир эки места кылып берсе. Базардын башында кече биз тарткан жерби? Ал жерде жок. Базардын территориясы ичинде, базардын ичинде мыйзамдуу бүгүнкү күнү мусор урна орнотулган эки эле жер бар. Эки эле жер бар. Ошол жер аздык кылып атат да. Аздык кылып атат. Биз сыртка алып чыгып төгүп атат. Же болбосо ошол эле жерге бардыгы төксө жетиштүүбү? Успеть этесиздерби? Тазалап чыгып кеткенге. Жок, биз этебиз, бирок ал жерге батпайт мусор. Батпайт. Демек дагы бир точка ачыш керек. Эки точка. Калелин көчөсүнөн кече мусор ташталып аткан жактан бир жерге места кылып бериш керек. Түшүнүңүзчү, сиз эми алар менен кантип байланышасыз? Алардын эмеси кайсыл жерде? Базаркомдордун. Кече барып жолугуп турсуз алар менен, маектешипсиз. Сиздин айтышыңыз боюнча алар базардан мусор чыкпайт, биздикилер алып чыгып ыргытпайт деп. Мындайдан чыгасыз каяка? Мына жактан чыгарабыз. Жүрүң. Ошонтип айтты деп атасыз да. Ошону айтсаңыз, жетекчилер эмне деп атат? Базаркомдор эмне деп айтып атат? Бизден чыкпайт дейт, жолго чыкпайт дейт. Азыр дагы барып сүйлөшөбүз. Сиз видео репортаж, биздин кечконку репортажды көрдүңүз да? Көрдүм. Базардан чыгып таштап атпайбы? Ооба. Алар айтып атат, бизге тазалыктын жетекчиси, кээ бири тазалыкта иштеген ошол дворниктер бизге уруксат берген. Биздин алар менен келишимибиз бар. Биз акчасын төлөп атабыз. Ушул жерге ачып төк деген төгүп атабыз деп. Берген деген сөз жок. Видеодо көрдүңүз да. Аларга эмне деп жооп бересиз? Жок, ал уруксат мен айттым ага. Уруксат мен бердимби десем жок деп атпайбы? Бурмалап атпайбы? Ал жак айтты, бул жак айтты. Эми ал жерде ал жаран. Мен айттымбы десем жок деп атпайбы? Именно жетекчи сиз айтпасаңыз дагы, тем не менее ошол тазалык ишканасы бизге уруксат берген, ошонун үчүн алып чыгып атабыз деп атпайбы? Сиздин жана акча чогулткан контролёрлоруңуз бар да.
Алар бар акча чогултуп атат да, туурабы? Балким ошолор уруксат бергендир. Алар уруксат Бирөө уруксат бермейинче алар көчөгө алып чыгып мусор таштабаса керек дейм. Береке гранттын алдында мусорду караңыз, например. Береке грантта жана эл базар сиздер менен мындай ыраазычылык билгизим келип атат да аларга. Добровольный өздөрү келип келишим түзүп берип кетиптир. Туурабы? Келишим түзүптүр сиздер менен. Бүгүнкү күнү канча алар 3000 дейби? Айына 3000ден төлөп атышабы? 3-чү этажы 3000 төлөйт, астылары төлөбөйт. Бир эле эл базар өзү келип катталып добровольно 3000ден мусорго төгүп атыптыр. Береке гранттын алдына кече мусорду көрүп таң калдым да. Жо, Береке грант ошол ненин үстүндөгүнө 3-чү этажда айттасыз да, туурабы? Үчүнчү, бир эле ошолор Бир эле эл базар ошол. өзү, мен аларга ыраазычылык билгизим келип атат, тошто өздөрү келип силер менен келишим түзүп 3000ден айына төлөп атыптыр. А бүгүнкү күнү эми сиз бир ошолор жери төлөп атат. бир эле жер, калганы төлөбөй Калган атат. төлөбөй атат. А? Жок, азыр эмеге. Ким эле? Ошо Береке гранттын калганын төлөбөй атат. Базаркомдорго. Базардын Береке грант ичи калгандар төлөбөй. Эмнеге төлөбөй атат? Эмнеге төлөбөй атат? Сиз төлөттүрүшүңүз керек го. Сотко беришиңиз керек төлөбөй атса. Ушул кадамдарга барып атасызбы? барып атабыз. Мыйзамдуу Айтып атабыз. көрүп атат. Канча мезгилден бери төлөбөй атат? Мен келгенге чейин төлөбөйт экен эле. И десек бир 4 айдан бери демек төлөй элек. Жо, мен келгенге чейин где-то канча? Сиз келгенге чейин төлөй элек. 3 жылдан бери төлөбөйт дейт. Сиз келгенден бери 4 ай болду деп атасыз. Төлөй элек 4 айдан бери дагы. Туурабы? Чалып байланышты меси менен. Себебин эмне деп айтып атат? Бош эмесмин деп жолукпайт атат эси, башка болуп атат. Ошентип эле качып атат да мененчи. Макул. Азыр эми базаркомдорго жолугачы ал жерге дагы киргенге аракет кылабыз да биргеликте. Азыр урматтуу талаанагыла юткан көрөрмандары, биз мына тазалык боюнча экинчи репортаж уланып атат. Данный момент биз азыр базарком. Мен азыр бул базаркомдон азыр информация алып, таң калып атам да. Бул ноокат базары канчага бөлүнөт деп атасыз, канча ээси бар деп атасыз? Эми биздин эме боюнча биздин өзгө эски базар боюнча 96 соток жерибиз бар. Сизге караштуу. Бизге караштуу 96 соток жер бар. 96 сотокты курчап турган 200дөн ашык жеке менчиктер дагы бар. Алар дагы бизге карабайт. Биз 96 соттун өзүнүн ичинде биздин универмаг. Бул өзүнчө базар. Бул өзүнчө базар, бул общественный акционерлик коом экен да бул жер. 84-87 адамдан турган адамдардын менчиги бул. Менчиги. Андан тышкары жолдун арты бетиндегилер, алар да өздөрүнчө базар, алар да бизге карабайт, биз аларга базаркомду кыла албайбыз, аларга тилибиз өтпөйт. Ар ким өз жеке ишкерлер. Эми мына мусор маселелери боюнча биздин атайын өзүнүн илгертен бери эле мусор орган ордубуз бар. Тазалык ишканасы менен келишимдерибиз бар. Ошол үчүн колубуздан келишинче жардамды берип, жеке ишкерлерди дагы тартып, уларга жардам берип, ошолорго эми айына келишим түзүштөргө колдон келсе жардамды берип атабыз. Анан биздин мусор төккөндө бизге көчөгө чыкпайт. Биздин өзүбүздүн кора шыпыргычыларыбыз бар, алар шыпырып тазалап туруп ошол эмеге апарып төгүп өзүбүздүн. Аскарал Рыспекович менен биринчи ызычы чыкпады беле? Аттын баштары, эттин касапчылар апарып жүргөн. Ошол территория сизге караштуу экен. Мыйзамдуу урна коюлган жер ошол жер. Сиздер бергенсиздер тазалыкка ошол жерге урна орноткула деп. Бүгүнкү күнү ошол жерде урна барбы? Ошол жерде урна бар, ошол навес кылып туруп урна эме төкүп. Тазалык сакталып атабы? Ооба, тазалап күнү эртең булар тазалап алып чыгып кетишет. Азыр түнү менен ошол жерге ташталат, шыпырып тазаландырып. Кечеки видеодо, кечкурунку видео ал уже YouTubeга сиз көрбөдүңүзбү? Бул жа именно ушул жактан мусор алып чыгып туруп, базардын мусорун алып чыгып коюп атат да, биздин тазалык менен келишимибиз бар деп атат. Азыр получается сиздики ал жакка таштаса, бир эле азыр дагы бир жерде бар деп атпайсызбы урнаңыз? Ал кимдер менен кел? Базардын башы сыртта, жолдун моюндагыбы? Ошол эки эле жерде урнаңыз бар, башка жерде жок. Мына территорияда урна жок. Бул жакта жок. Азыр Именно ушулар койдуруш керек. Мына жактагылар мисалы үчүн бул жердеги базар, мына Кубаныч, мына торговец, Береке грант. Береке грант койдуруш керек мисалы үчүн. Береке грант азыр болгон 3-чү этажда эл базар ачылып тур. Алар эми мыйзам бузбайт да, алар мыйзамдуу иштеши. Алар келиптир дагы өздөрү добровольный келишим түзүп, акчасын төлөп атат. Местасы жок. Бирок местасы жок экен. Эми торговый центр коюп бериш керек да. Бардыгы. Калган жер абсолютно мусорго төлөбөйт экен. Буларга келет дагы, ишкерге келет да, тазалыктын акчасын бер дейт, булар төлөйт. А бирок мусорду алып чыгыш керек да, мусорду алып чыгыш керек. Мусорду алып чыкканга шарт түзүп бериш керек. Базарком түзүп берип, сиз түзүп беришиңиз керек. Пока неме сиз түзүп бериптирсиз. Калган муну башка базардын базаркомдору түзүп бербей атат да. Андан улам булар алып чыгып көчөгө таштап коюп атат. Шаардын ичи полный мусор болуп атат. Туурабы? Эми бул жагы айтып атат. Шаарга карабайт, базар шаарга карабайт, бизге бир тыйын доход түшпөйт. Сиздердин доходуңуздар, сиздердин соцфонд, налог,
республиканский кайсыл мындай этабы менен түшүндүрүп бериңизчи, кайсыл акча республиканский бюджетке түшөт, кайсыл акча шаардык кеңешке, то есть мэрияга түшөт? Мэрияга основном түшө турган акча бул земельный налогко түшөт. Земельный налогко түшөт. Земельный Бардыгыңардыкы тең? Бардыгынын земельный налогу шаарга түшөт. Шаарга түшөт. Земельный налог бул жер шаарга караштуу жер бар, территориальный. А калган бул налогтордун, мисалы үчүн подоходдо түшөт, единый налогдо түшөт, соцфонддо түшөт. Бул страховой полис. Булардын бардыгы республиканский бюджетке түшөт. Демек шаарга дагы акча түшөт. Земельный налогдор түшөт. Шаардын мэр Аскар Рысбекович получается базар бизге карабайт, бизге бир тыйын акча төлөбөйт, и все. Ушуну менен эле өзүнө алып качат да, базардын территориясына мен жооп бербейм. Шаардын атасы да мэр. Шаарга аталык кылсаңыз колуңуздан келсе иштеңиз, болбосо кетиңиз. Местаңызды бериңиз, жашыңыз келиптир, жаштар келсин, иштей турган, элим жеримдин ата мекендей турган тазалык маданиятын орнотуп турган тазалык бир эле биз Таландагы ют каналына керек эмес. Жалпы элге керек. Сизди иште деп жөнөтүп бул жака. İşteseniz işteniz, тазалык муниципалдык ишкана жетекчиси ким? Дастан мырза. Келгениңизге 4 ай болду. Сиз уже айланып чыгып түшүндүңүз да уже кайсы жерге урууна коюш керек, кайсы жерде урууна жок. Ушул маселени кантип чечесиз? Сиз буларды табып, азыр сиз булардан башка даже мына ал жер аз 96 канча адамга карайт деп атасыз? Жеке менчикке өтүп кеткен акционердик обществонун колуна сатып алган. 84-87 адам болса. 80 адамга таандык. Жеке менчик экен бул жер. Ушулар менен кантип келишим түздүңүз? Сүйлөшө алдыңызбы? Кимиси менен келишим түздүңүз, например? Булар азыр булар сизге мусор урууна кой деп туруп жер бербептир. Сиз ушунун аракетин кылдыңызбы? Бирөө жарымды таап келип туруп, кайерге урунага мага уруна койгонго жер бер деп сурандыңызбы? Бирөө жарым менен диалог болдубу? Диалог болду, бирок кылып бербей атат да. Ким менен диалог болду? Айттым, бул жерде бир местаны бирөө карайт экен. Кече бир экөө менен сүйлөштүм. Эки местаны бир адам карайт экен. Бул жерде адам көп экен. 100. Булар бирок бардыгы бирөөсүнө баш ийсе керек. Бириси ал жакта мындай экен, бириси бул жакта мындай экен. Мындай эч күйүнгөн адамды көрбөдүм. Мал жерде ким бар? Аксакал, сиз ушул жерде соода кыласызбы? Ой, Аксакал. Ажеке, соода кыласызбы ушул жерде? Местеңиз барбы? Тазалык менен келишимиңиз барбы? Төлөйсүзбү тазалыкка? Канча төлөйсүз айына? 350-250 ушул. Айына төлөйсүз. Мусорду кайерге алып чыгып төлөйсүз? Төгөз. Mana nimalarimiz bor. Mana shu yerga tөгөз. Кечиндес кайердин? Qorovullar olib chiqib tashlaydi-da buni. Кайерге алып чыгып атат каролдор? Tashlaydi nurdi. Жо, барыңыздар билесиздер го жөнүндө мындай каяка Ачык айттыңыздар да, биз мындай тазалыкка көңүл буралы да, нокат Бангладеш иштегенден сиз билесиздер бардыгын. Qorovullar. Ал сиз өзүңүз качтасыз уже сөздөнчү. Качып атасыз. Mana biz olib chiqadigan narsa bizdan ektik salfetga chiqadi. Tashab Ушуну каяка алып чыкканды сиз билесиздер туурабы? Qorovul biladi kechmadi. Siz bilmeysizmi? Bilmayman tabii. Карол каякта? Qorovulxonada bo'lsa kerak. Макул, азыр сиз жеке менчикпи же сиз арендательсизби? Yo'q, o'zimniki. Өзүңүздүкү. Жанакы общественный акционердик коомдун бир мүчөсүсүз, туурабы? Жеке менчигиңиз. Сиз өзүңүз, сиз кимге баш ийесиз? Өзүңөрдүн ичара бир амесаңар барбы? Bor, domla bor bit. Ким ошо Дамылагына? Алишер Дамыла? Чакырып. Дамыланы чакырып бериңиздерчи суранчы. Мындай бир тазалык маданияттын орнотолду деп атабыз. Бул жерде бир проблема жок. Коркпой, болгон айтып бергиле. Тазалыктын жетекчиси турат мынанда. Башка базарком турат. Тазалык бардыгыбызга, шаардын тургундарысына ушул жерден нан таап, ушул жерден үй бүлө багып атасыңар. Анан көрүнгөн жерге мусор таштай берген туура эмес да. Ушул нокат мусор менен азыр мындай резонанс болуп таанылып атабыз. Эртең үстүбүздөн күлөт, мыскылдайт. Тазалык орнотолду да, бизге дүйнөдөн туристтер келип атат. Шаардын ортосун мусор кылып атабыз. Ажыңыздарды чакырыңыздар. Ким? Аты ким? Chaqirib beringizlar, chaqirib beringizlar. Дамыланы чакырыңыздар. Ажынын аты ким? Алишер Ажы? Qo'y, vaqti qolsa, Sürüyle barınca. Ким? Пашам болуп атат. Азыр ким башка жокпу жетекчи мындай конкретно бир маселени чече турган, сөз өтө турган ким бар дагы? Алынын го мейли эми, түшүнөбүз. Башка эч ким жокпу? Содагерлер, кимге баш ийесиңер мына место сода кылып аткандар? Эмне качып атасыңар? Кимди угасыңар? Тазалык маселеси боюнча акча төлөп атасыңар. Тазалык мусорду алып чыгып кетиш керек да бул жерден. Уруна коюп беришиңер керек. Ким чечет ушул маселени?
Bir neyse alğanı gelse şunda cavuş kilin talaşasınlar koy. Niye verildi? Aysaňar biröňer korkmaýly he. Öte domla keler tam usulü bir yoka salabız aka. Bu musur kegin. Manın bardygy uşul bu. Musur. Çok, mınav musur aka bu. He. Vada bu yokta taştayız biz aka. Bizden köp musur çıkmaydı. Çıkmayt ha. A bu kegin kakı ketpet onu domla ahrarlar bilet. Turas. Ahrana gaýerda? Ahrana yokta Ahranaga turas. sizler akça töleýsiňer bu? Kızma aylyk baýana sizler çok Biz beresiňer. töleýüz. Nimaga beramiz? Akça har bir odamning o'zini mestasiga musurga akça to'laymiz, deyin. Kim alıp ketedi şonu? Bir ayol keladi. Alıp ketedi. Töleýsiňer ha. Biz to'laymiz. Ha. Bizga bumaga beret. QR kod menen töleýüz. QR kod menen töle. Ova. To sizler sistemli uje katladan ötken sanitleştirilgen turba. Ova, ne kiret nima beremiz oşundan töleýüz. Bu şu musurdu şu jergele töwüp koysaňar boldy. Hem bu musurdu kim kaýa kalıp çıkıp ketken Bunusunu biz garazy bilýüz. Biz keçe gördük de bir aksakal voz rostovu kişi sırt kalıp çıkıp töktü. Oşol emes bizler nahranyňar. Bunusunu bilýüz aka. Anı gaýaktan? Ana, buna gaz menen töleýüz. Oyga 220 keşke to'laymiz. Har odam har xil to'laydi. Ha, joyini nimasiga qarab to'laydi. Kvadrat metriga qarab to'laymiz. Aş musur töker. 220 ming töleýdi egense, 220 so'mdan aýyna gena. Siz uje katlalyptyrsyz da, siz uje Hammaniki bor aka. hazır tazalykka jalpysынан 15 ming tazalykdyn 15 ming emesi var eken, kardar var eken. 15 mingden hazır kojolukka bölüp kelgende 2800'ü katlalyptyr. Jaran katary paprapiska tölegöndө, получается канча 7800 katladыңыздар bu. 7800 abonent uje katlalyptyr da. Jarымы katalı eken. Просто бул жерде ba Jer üydükü. Pazarda қазір 10% эле калган. Катан эле. Түзбөй жүрөм дегенде, мисалы үчүн, түзөмдө уже 10% менен сүйлөшүү иштери жүрдү. Алар уже түзө турган болушту. Азыр калгандар бардыгыңар полну каталып бүткөзүңөр. Айына төлөп атасыңар. Мына абоненттериңер мына добро совестне. Мыйзамга башыйып, акчасын убагында төлөп, системный каттоодон өтүптүр. Маселени чечиш bir gana bulardın hacakası menен sizde kalıptır da. Jetekçi kaçarı, тазалыктын жетекчиси катары. Ушул маселени siz talap kılıp Жок, хажакада, мисалы үчүн, места кылып берсин, дам андай. Кайра айттам. мен Места түшүнүп кылып атам. берсин, мен алып кете берем ошол местадан. Hacakege kança жолу ушул маселе менен кайрылдым? Хажаканын азыр хажакада мен биринчи жолу катам. Бул жерде ар кимге, мисалы үчүн, бир местаныкы бир адам экен. Эки местаныкы бир адам экен. Аркылуу экен бул жерде. Siz evi bilip Siz atarsınız. түшүнбөй атасыз. Жок, мен эми билбейм. Men Булача düşündüm. билдим мен. Bularda haceke var da, bularda bir, bular ıntımaqta. Bir adam Hacakasın men эми билдим. Hacim ne dese bular Жок, hop de. хажакасын мен эми билдим. Бирок хозяин көп экен, туурабы? No emi общественный Бир общественный кол болуп ошол аткандан хажака кийин. хозяинби? Hazayin köp bo'lgani He. bilan masalan bir joyga olib chiqib turib uni to'plab turib tashqariga olib chiqib qo'yiladi-da u. Hazır Yok, ahranikni siz qayerdan düşünmey tapsak болады? o'tasiz. Ahranikni qayerdan tapsak болады? Qarovulchiңarda. Mına mu? Damla assalomu alaykum. Kelingіз. Hajaka şul bu? Kelingіз. Amansızbı aqsaqalsınızbı? Dağmısızbı? Tamam. Tuzuymusunuz? Tap. Kelinglar. Damla тазалык madaniyatının ornotolu dep. Hem sizler bizi түшүнүп kaldınızlar. Болгон тазалык жашайлы деп атабыз. Мына тазалыктын жетекчиси келгенде 4 ай болуп калды. Ушул кезге чейин ушул территория өзүңөр буларга атайын места бошотуп, мына жерге урна кой. Ушул жерден алып чыгып кетесиң, биз ушул жерге төгүп беребиз деп жер бөлүп берип эптирсиздер да. Булардын силерге болгон претензиясы. Буларга болгон биздин претензия. Базардан сиздер мусоруңарды алып чыгып туруп көчөгө шаарды мусорду ыргытып, мусорго толтуруп коюп атасыздар. Yo'q, bizniki bizda bunu musorni yashig'ini bergan. Bizda mayda 10 burchakda turadi. Tunda mana onlardan olib, o'shunga solib mayerga olib chiqib qo'yamiz. Ошону эмнеге ал жерге алып чыгып коесуздар көчөгө? O'sha musorchi kelib olib ketadi-da, qayerga olib kirib qo'yamiz. Сиздерге муспайндык, тазалык муспайн ишканасы уруксат берди, ошол жерге алып чыгып койгонду алып кетебиз деп. Мына эмне деп Yo'q, bu yer yo'q edi. U murungi bilan o'shundan сүйлөшкөн. Ал уже иштен кетти. Ооба. Азыр жаңы жетекчи келип атат. Ооба. Азыр жаңы жетекчинин талабы. Сиздер бана ошол азыр бул жерде жалпысынанчы бир 5 базарком бар экен. Силер өзүңөрчө экен общественный ком 100 адам биригиптирсиңер. Бирок ажаке деп сиздерден мен билем сизди угушат булар. Азыр булар айтып атат. Сиз эми жалпы сүйлөштү территориядан тазалык муниципаль ишканасына бир места бөлүп бересиздер. Машина кире турган. Машина кирет ал жерге урнаасын коёт, темирден жакшынакай кылып. Сиздер баардыгыңыздар маданияттуу, мыйзамдуу, элди сыйлап өзүңөрдү сыйлап ошол жерге мусор төгөсөңөр, булар ошол жерден жүктөп кетет, болду. Кереги жок.
Her birin musurga bu yerge alıp çıkana, bu yerden охранник sırtqa alıp çık, sırtı musur tetişin gereği yok. Javob. Ular o'zlari olib yerda olib chiqib ketaveradi. U biz o'zimizda mushurlar nimasi bor? Aslında maktab. Muhtot mana katta 8 metrda. Ha yo'q, olib chiqmaydi, maytdan olib ketaveradi. Azı Aytdimmi? siz aytasiz. Erteң osol yer sasıp ketdi, başka oldu, ak oldu, gök oldu. Ha yo'q, unday yo'q. Anan erteң başka yüzüngörü görsetmegil aytıp koyun. Yo'q. Shu siz boldarga ayting. Başka oldu. Mana sariq uni bermayga oldi. Azırça mınday toz süylöp turup erteң bayanda birbirimizge Ya. turamet düşünüp bolbosun. Eshitib turing. O'sha shoferga maytga kelib olib ketasin, men ichiga kirib desangiz, biz endi men soat ertaman boshlanguncha bizda ertaman olib ketsa, sahar birinchi bizda. Kelgan hozir soat 10-11 dan olib ketyapti, maytda 9da, 8da, 7da o'shunda olib ketyapti. Hozir endi ani birinchi reys mashinada sentrdan olsa, biz maytga qo'yib qo'ysak, olib chiqib ketadi. Mana gördünüz sırtqa çıkpaydı. Pazardı içinde kalat. Tazalık saktalat belki. Prosto kompromiske gelsek болады. Bular bardığı hacı degen ugat. Hacının aytkanын siz şunu menen tilde ağacınız boldu. Қалған бұлардың бардығы ақшасын оғанда төлеп атса, системді қаттаудан өтсө, тағым не керек? Qanday bolğandan keyin sırası tavup başka aldı. Bolbosun ondan nersi yok. Ertaman sahar bilan kelsam, Qancha azayım var mı? 84 de odat. hava 80 tane var, hava. Hacı Kemal'in nomerlerini alışınız. Bul da etken. Asakal yardım beriniz. Bo'ldi, çocuk. Suranıç. Yemi musulmanmış. Şu жерде tuğul töröldük. Sizdi surasa hiç kim aytmadı sizdi hiç. Yo'q, endi men Hajat mana shu yerda tozalik boshqalarga endi men ko'pchilik emas bilan o'zim men o'zim tozalikka birinchi o'chirda turaman. En sonu. Sababi Tazalık saktayla olmadı Mekendeşte. Dokatın jarandары. Жолға çıkpanızlar. Şu жерде törölük çoğ oyduk. Жердің üstünde жүрөбүz бүгүnkү күнүчө. Бүгүn жердің üstünde таза жүрчө, ертең жердин алдында тынч жашайбыз. Тазалыктагы ыймандан. Men o'zim o naryoqdan bittasin. Ko'chaga qo'yilganligi uchun hamma o'rgangan. O'sha yerga olib chiqib. Ne ayt? Oldin Altınbek sizdan oldinga kelib, sizden aldığınqı uşuğa cevap berip qo'yib uşuğa gönül o'sha yerdan qo'yishgan. yuklab ketganligi uchun o'sha yerga olib chiqib qo'yilgan-da. Eski sistemaga bo'yicha shunday bo'ldi. Aka, eski sistema shunday bo'ldi. Hazır emi жаңыча өзүңүз мына 4 ай 5 ай болду келгениңизге. 5 айдан бери сиз буну 3 ай тетип, уже ушул системаны, жаңы системаны бир укка түшүрүшүңүз керек болчу да байке. Шунча ызычуудан кийин эмес. Биз алып чыкпасак ушул система болоно берет эле. А мен уялганым бизге Кыргызстандан чыкпайт. Мен возможно Кыргызстанга Ben de ayt olayın. айтыңыз. Çıkarıp koyanda bu kişi tavılbayt эле мага. Açıkla aytkanda. Yo'q, bardigi bir yaka menchik o'zi. O 84 odam Yok ekan. siz bunday Ya endi men bulardan Masafa sonra şirket. ova. Men shu tozalikni, men iymondan tozalik deganday. Eldermen O'shanda ova. Eldermen flöşmen bildamda Ha. men ayaktamın da etken, men boş emesmin de etken, men şepim biroq boş emesmin de etken. Menen adamlar bunday jolukkanda gelbeyt at, kaçıp atat bardygy. Biz az yardım vereli bu. Bol, Birgelikte bardığız. bol, Sebep görüp atасыз Hacıge. bol. Bizge Kırgızstan'a dünyadan уже Ova. turistler gele başladı. Anan erteң noqattыкмын деп сыймыктана турганда болду да. Bo'ldi, so'z. To'g'ri. Тазалыкка көңүл жардам бериңиздер, ha? Рахмат. Bo'ldi. Кеттик. Биз алып чыккан репортажга комментарий жазганда адилеттүүлүк менен жазсаңар, кечээки тазалык ушул биринчи башталганда бир гана өзбектерди тартып деп, нацистсиң деп, мени тура эмес, молодежь, основном көрсөм молодежь экен. Молодежь ошондой пикир, ошондо ошолордун ички астына чыгып, тазалык ыймандан, шаарда сен жашайсың, бул о Акбулакта жашайт, таза жашайлы эле деп атат. Түрчөм бул жерде. Мен, например, кайсыл бир жерде бир лозунг барбы, мындай бир чакырган лозунг барбы? Эй, өзбектер силер мындайсыңар деген. Мен Кыргызстан нокат деп эле айтып атам. Нокаттын жаранымын. Силер да нокат тургунсуңар. Динибиз бир, тилибиз бир. Сен өзбекче сүйлөсөң мен түшүнүп атам. Мен кыргызча сүйлөсөм сен түшүнүп атпайсыңбы? Туурабы? Болгону ынтымакта жашайлы, мыйзамды өлкөдө жашай аталы, мыйзамды сыйлайлы, тазалыкты сактайлы, шерменде болбойлу. Нокат мындай бир Швейцария шапалактай эле жер. Швейцариядан кем эмес кара коюбуз бар. Ошо кара койго дүйнөдөн мыймандар келип атат. Эми ошого нокаттын жаштары кичине мындай бир ынтымакка келип, бөлүнбөй, ошондой багы сразу межнациональный розник алып бараткан комментариянын ичкасына чыгып эле, андай кылба. Туура нерсени айтып атат. Таза жаша, сен таза жаша, мен таза жаша, коом таза жашайт деп. Ыскар Казактын айткан сөзү бар атабыздын, туурабы? Биргеликте аракет кылалы да. Биз талант такмак юткандан эле керек эмес да тазалык, туурабы? Мен болгон тазалыкты, ошондой лозунгка чакыргандарды, межнациональный розник алып келгендерди айткылай, акылың менен бол, тынчыкка чакыргыла, жаман көрбөсүн. Таптаза жашайлы. Убак сааты менен мына келет алдыңарга бардык жетекчи. Ким келбесе айткыла, биз жетекчини алып келебиз мына жерге. Укпай атабы үнүңөр,
Biz arкылуу biz коомчулукка алып чыгып беребиз. Коомчулукка чыккандан кийин сөзсүз түрдө жергиликтүү органдар буга өздөрү укуктук баа берет мыйзам талаасында. Тазалык сактаган мына жерге урдааны мына өздөрү кирип ушул жерден алып чыгып кетет. Силерге сыртка чыгып жүзүңөр дагы жарык болот. Шаардын туру жаштар. Мына апа-апакай болуп бардын чаң жыгызбай жүрөсүң. Мына көрүнүшүңөр. Сырт дагы ошондой болуш керек да. Сырт дагы, үйүңөр дагы таптаза. Бирок көчө көрүп атасыңар. Кече чыгардык, көргөндүрсүңөр. Талан аба юткуларына норматив илгиздеп, талан такпылак деп Instagram баракчасы катталып, поддержка берип, реалдуулук менен нацистке алып келбей, илгизсен нацисттик деп жазып атасыңар. Нацисттик кылба. Сен толку өзбектер чыгардың. Ишкердин бардыгы, кафени иштеткендин бардыгы өзбек улутундагылар болсо мен эмне кылайын? Кыргыз болсо кыргызды чыгарып атам. Кыргыздын нагы подпольный жанакы эле сенүчтерин алып чыктым го. Тазасын тазадай өзбектикин алып чыгып атам. Жардамга муктажын өзбегиники кыргыздыкын алып чыгып атам. Бөлбө, менде бөлүү жок. Мен 21 жыл талада жүрүп, мен ата мекенин мына эгемендүүлүктүн кадыр багымдын тул чокусуна жеткен адаммын. Сыртта жашаа ушул жерде өлкөнүн бардыгына, өлкөсү жок канча улут жүрөт. Ата мекени жок. А силердин улутуңуз башка болгону менен ата мекенибиз бар. Ушул жерде туулуп төрөлдүк. Кыргызстан мекеним деп кыргыз тилди үйрөнүп, окуп, балдарыбызды окуталы. Кыздар балдарыбызды 9-дан окутпай шакирттикке берип салат экенсиңер. Окуткула илимди, билимди, образованный балдар чөйрөсүн. Эртең мэр келет. Ушул жерден араңардан мэр болсо нокатка күйүп иш кыласыңар. Мына азыр Аскар Алыбеков кызмат кылбай атат го. Мен көрбөй атам келгенде мэр, же мэрдин бир кызмат кылганын көрдүңөрбү? Эмне кызмат кылды мэр? Мэрдин жасаткан жумушуна кандай баа бересиңер? Канаттандырылык кызмат кылдыбы? Кызмат кылган жок. Муну бирле биз ачык айтып атабыз. Ачык айтайлы, коркуштун кереги жок. Сындаш керек, обоснованно, негиздүү. İştese iştesin, iştemese ketsin de otaz. Yaşlar gelsin de otaz. Baldarlar okup okutsalar, образование alsa erten. Buna Nülüfar Yakupcanova, silerden kızınlar. Jorken işte oturat ko. Ne karınlardan silerden çıksa olboy. Hakim bol, mer bol, hükümet bol kesenger bolboy. Anteni okutpayt kesenger. Tolka şakirtke jönötüp koyup kesenger balдар kızарды okutkula. Okuyluyor. Bizge образованный. Kırgızistan bakı emeği meselesinde aksap otağız. Kadr meselesinde. Вообще, bir prezident aytты го. Bir kadrды alıp orduна alып келенсем kadr жок деп. Президент өзү баш болуп мусорду терип атат. Таза жашайлы деп. Аларчадан мусор тергенин көрдүңөр да. Туурабы? Президент бул ыйманга, мусор тазалыкка чакырып атат. А биз жарандык өзүнүн бир эмебизди аткарбайлыбы? Ата мекен үчүн ойлонбойлу, өзгө суроо бербейлү. Президент эмне кылды, депутат, аким, өкмөт эмне кылды эмес. Мен ата мекенге эмне кылдым деген. Суроону бербейлү. Ата мекен үчүн эмне кылдык? Ынтымакка келип биригип бизге жардам бергиле, биз шаарды гүлдөтөлү. Нокат Манас болуп кетти го көрдүңөр, Манас шаарын карагылаңыз, анда жаллоо өтө өнүгүп өсүп атат. Ысык көлдүн өнү өсүп атканын карагыла. Ош мына өнү эми өсүп келатат. Давайте биз дагы бирге ынтымакта, бизди колдогула. Биз мындай нацисттик эмеден алыспыз биз, Давайте, рахмат. Жок. Сен ушул жерде иштеп атасың? Сен ушул жерде үй бүлө багып атасың? Макырып көрдүм, башка кылып көрдүм. Айттым Жок. Мен Сиз ушул жерде үй бүлө багып атасызбы? Ушул жерден нан таап атасызбы? мен айттым аке. Не, сизден ушул жерде мусор чыгып атабы? Мусор чыгат ар бир адамдан. Сиз ишчи катары ушул жерде мусор чыгарып атасызбы? Мусорду каяка алып барып атасыз? Чөнтөгүңүзгө салып кетип атасызбы үйүңүзгө? Эчпи. Улап пул берме десем мен берип алмайм. Сиз жөн эле продавецсизби? Ушуна десем түшүнмөй атып аке. Сиз жөн эле продавец берди. Номерин бергизчи. Азыр чалыңызчы ушул жерде эле. Мына эмесин угузалы коомчулукка. Квадрат метр канча бар бул жерде? 100дөн жалпы канча бир 150 квадрат метр чыгат? 150 квадрат метр чыгат экен. Эмнеге мусорго акча төлөбөйсүздөр? Эми сиз бул жерде ишчи болуп аткандан кийин суроолорго сиз жооп беришиңиз керек болот да. Азыр аларман келип, мына канча сом десе ишчиге чалбайсыз да сиз. Ишчиден сура дебейсиз да, туурабы? Иә. Сиз дагы ушул суроону уже сурап алып даяр болушуңуз керек эле да. Сиз бул жер Сүйлөштүм, каалаган нерсең кыл деди, башка деди. Мен айттым. Мен мындай тиешелүү жерге кайрылам, жет видео кылам. Кана микрофонду бери. Каалаганын кыл дедим, болду. Мына турушу деле ушул. Азыр эми мен мыйзамдуу сотко берилип, башка иш берилбейт эми. Сиз
Siz bул жерге келип уже булар менен Onu düşündürüşler жүргөн. төлөбөйбүз деп отказ берди. Отказ берип атат. Кадимгидей. Ha? Төлөбөйбүз дейби. Ооба. То есть мыйзамды сыйлабайт. Жок. Дамылаңызга айтыңыз. Аты ким? Хамидулла. Хамидулла Дамылла. Жеке ишкер экенсизби? Тапканыңызга береке. Бирок эл менен элсиз. Мыйзамдуу өлкөдө жашап атасыз. Тазалыкка акча беришиңиз керек болот. Болгону 200 сом канча айына? Бул жер канча болот? 400 сом болот. Примерно 400 сом. Veremem diyor da. Kim? 200'den Berem dedi. veremem dedi. Uksang? Keyin ulamadi bu. He. Sop kitap kılamaz dedi. Jok, sen tura men сүйлөштүм кийин. Сүйлөшсөм эже айтты, каалаган жериңе барып айт деп атат. Başta 200'den 400 verip koy dedi menga. Жа, бул жерде эркек киши экен го. Хамидулла деген эркек киши да. Жок, мени биякта аял киши карайт да. Бизде иштегенчи мисалы үчүн. Келип сен кеткенден кийин бөлөк сүйлөп атат мага деп атат. Каалаган жериңе бар. Gelip kongu vergeni Bizçi. şu ejenge 200'den 400 ağır verip koy. Хамидулла, болду. Хамидулла ажы. Эми силер барыңар ажысыңар, билем. Аллахка шүгүр 5 ой намаз окуйсуңар. Анам акысына кокуңар. Силер төлөп аткан тазалык ушул налогуңардан жетим жесир, пенсионерлердин, инвалидтердин, пособие алгандардын акчасын мамлекет берет. Ушул жерден нан таап аткандан кийин элдин акысын ошо жетим жесир бюджетке түшө турган акчаны бериңиз. Эгерде булар айтып атканда колуңан келгениң мен төлөйм дей турган болсоңуз, азыр биз эскертип катары кетип атабыз. Дальше биз мыйзам талаасында бул жерди сотко апарып туруп, канча жылдан бери анда уже сизге көпкө түшүп каласыз андачы. Сизге ушул керекпи? Бүгүнкү күнү жаңы жетекчи келип, жакшына келип, биз менен договор түзүп, базага киргизгиле деп атканда барып турмуна 200 метр ылдый түшсөңүз тазалык муниципалдык ишканасы турат. Каттоодон өтүп жакшына кылып, элдин мамлекеттин долясын бериңиз. Мыйзам талаасында муниципалдык ишкана иштеп аткандан кийин булар саракет төлөйт. Булардын колунда мына азыр видеодон көрсөңүз болот. Аталарыбыз иштеп атат. Чоң кишилер иштеп атат болгону 25 миңге. Сиз 25 миңге иштебейсиз. Ошолордун мээнети, ошолор дагы үй бүлө бала бакыра багайын деп пенсионер менен адалдан акча табайын деп иштеп атат. Ошолордун акысына кирбеңиз, бериңиз. Булардын негизинде айлык көтөрүлөт, башка болот. Мисалы үчүн бул нокатка берилет да. Ал нокаттан чыгып кетпейт, же башка болбойт. Сүйлөштүк а? Келип кетти, талант талапла ютка. Жок, 200дөн жок. Мындайда сиз мен диктовать эте албайбыз да. Бул жерде өзүнүн квадрат метри бар. Булардын мыйзам талаасында өздөрүнүн жанакы уставдын негизинде санайсыңар да. Токтомдун негизинде бул жерде канча болот? Примерно 400 сом болот деп атасызбы? Канча болот? 200дөн 400 болот. Öşüne aytdı. Kerep sopa şer diyordu. Mevcut köm dangatı dedi. Balan mıyım dedi. Soplasın öşette sopa şola dedi. Öşüne aytdı benim merak dedi. Ekranında 200'den 400 verip koy dedim. Buyursa төлөйбүз деп атасыңар а? Шефке айтыңыз, тазалык. Biraz mıyım? Ükiyasa dangatı dedi. 2 gün ömedi. Мейли жакшы болуп кетсин. Иниси жакшы болуп кетип, өзүнүн убактысы болгондо тез арада 200-300 сомго шерменде болбой, келишимди түзүп, болду, сүйлөштүк. Biraz mıyım Allah'ım? Урматтуу мегендештер, урматтуу талант акылы юткананын көрөрмандары, бүгүн уже саат 5 болууда 27-се. Кече кечинде түнү менен бул жактан репортаж даярдап, эртең менен чыгарып коюп келгенбиз. Эртең менен бери мына тазалык, Нокат тазалык муниципалдык ишкананын жетекчиси Дастан мырза менен бирге базар комдорго жолуктук, торговый центрлердин ээлерине жолуктук. Репортажда жогоруда видеодо көрдүңүздөр. Келгенине 4 ай болду да, мына 4 ай болду. Бир аз убакыт бергиле деп атат. Иштеп келатам деп атат. Санариптештирип, мойдон приложениясына бүт бардыгын системдүү түрдө каттап, бүт прозрачный акча тууру жана счетко түшө тургандай кылып иштеп келатканын ал жерден барып көрүп келдик. Сессияда көтөргөн маселелерге, бир топ маселелерге берсең жана кагазды. Субсидия ал жерден дагы бизге бир маалымат берген болчу. Бул маалымат боюнча бизге 10 миллион субсидия акча бөлүнөт мэриядан деген болчу. Негизи 10 миллион эмес, 12 миллион 288 миң 800 сом субсидия каралат экен. Тазалык муниципалдык ишканасына. Ош шаары мэриясынан. Эми бул жерде бул акча каяка? Көктөндүрүүгө, ошол эле учурда кызматкерлердин айлык маянасы, көчөдөгү жалпы ошол мусорларды уничтожать этип, полигонго ташып алып барган, и канча 700 миң акча
субсидия каралат соляркага деп айткан болчу, ГСМге. Аны шаардын ичин, шаарга караган территорияларга эртең менен сөзсүз түрдө тазалык муниципалдык ишканасынын водовозу суу чачып чыгыш керек экен. Мэриянын группасына күнүнө таза сууну чачып атканын видеолорун көрсөттү. Тазалыктын жетекчиси. Мен аны көрдүм, ынандым. Ага алар 700 миң деген болсо, ага в реальности 918 миң акча бөлүнөт экен ГСМге. И андан сырткары лизингке булар 2 техника алган экен. 2 техникага 1 миллион 800, ар бирине 1 миллион 800 ашык акча. Ар бирине ошо лизингдин акчасын, кредитин төлөгөнгө акча бөлүнөт экен. Жалпы муниципалдый объекттерге, бала бакча, мектептерге 2 миллион 168 миң 400 акча бөлүнөт экен. Алардын дагы акчасын ошол субсидияда бөлүнгөн акчадан ошол жакка иштеткен. Жалпы булардын абоненти эми 10 миллиондон да көп, бирок эсептеп чыкканыбызда дал келди да. Bunun бардыгы токтомдун негизинде шарт кеңештин депутаттары өздөрү токтом чыгарып берип, ушул акчаны бөлүп бериптир. Булар өз адресине жетип эле атыптыр. Бул жерде жаштандыруунун өзүнө эле 3 миллион акча. Эми бул Технозор бар, Технозор өзү буну кабыл алат. Технозор кабыл албаса, жетекчи кол коюп бербейт. Демек бул мыйзамдуу эле. Жалпы булардын мэриянын айтышы боюнча тазалык муниципалдык ишканасынын абоненти 1500, жок 15 миң абонент болуш керек экен. Бүгүнкү күнү катталганы 7814 абонент уже катталыптыр. В принципе дагы жарымы калыптыр. Жыл аягына чейин буюрса каттап бүтөсүздарбы? Каттайбыз буюрса. Убакыт бар да, жетишесиз да. Жалпы 1 миллионго жакын бүгүнкү күнү тазалык муниципалдык ишканасынын кирешеси бар экен. 1 миллионго жакын. Азыр бүгүнкү рейтинг кечээки 2 күндөн бери жасалып аткан ушул ызычуунун негизинде кээ бир торговый центрлер төлөчү эмес экен. Тазалык муниципалдык ишканасы менен договор уже экен. Алар договорун түзүп, алар өздөрү мусорный жаш коюп берип, булар мусорный жаш коюп берет. Торговый центр өзү муниципалдык ишканасынын урналарын койгонго жер коюп бере турган болду. Алар менен уже келишимди түзүп баштайт. Бюджет мынча чачканда көбөйөт. И ошол эле учурда бул тазалык ишкананын дворниктери 25 миң айлык алат экен. Действительно айлыгы аз. Булар айлык көтөрөбүз, кетебиз деп акимиятка чейин барып арыз жазып кеткен экен. Эми ушул аталарыбыздын основном чоң эле кишилер иштейт экен да. Мээнеттин актабынан ушул жерде турмуш тиричилик үй бүлө багып аткандан кийин содагерлер, силер дагы кичине уялып, адам акысынан коркуп, базар комдоруңарды угуп, мына бүгүн аз тазалыктын ишкерлери, жумушчулары ар бириңерге кирип эскертип чыгат. Что көчөгө мусор таштаса болбойт. Мындан ары ошол көрсөтүлгөн жерге, договордо силерге айтылган жерге гана урнага алып барып төгөсүңөр. Мындан ары тазалык муниципалдык ишканасы өзү рейд алып барат. Ош мэр, Нокат мэриясы өзү рейд жүргүзөт. И в том числе биз Талант Акбулай YouTube каналы. Булар скрывать этип, булар чыгарбай койсо дагы биз чыгарабыз сөзсүз түрдө. Нокаттын мындайча айтканда баягы элди сыйлабаганы, мыйзамды сыйлабаганы биздин керөөлөрдү жүзүн көрүш керек. Биз эч кимден коркпой, правонарушителдин бардыгын укук буздубу, мыйзам буздубу, элди сыйлабай, Нокат элин 350 миң калкты сыйлабай, шаарды булгаган, кайдыгер караган ошол баягы адеби жок, бир кандай дейсиз, тарбиясы жок адамдарды конкретно Facebook, YouTube каналдар аркылуу, соцсеттер, Instagram аркылуу видеоңорду алып чыгып беребиз. И жөн эле алып чыгып койбой, буйруса мыйзам талаасында көрсөтүлгөн нормадагы штрафты жаздыртып, плюс кечирим сурат алып чыгабыз. Биз Талант Акбулай YouTube каналы бунун артынан бир жума, керек болсо бир ай тазалык маданиятын ушу шаар орнот боюнча эмгек кыла беребиз. Урматтуу Талант Акбулай YouTube каналынын көрөрмандары, сиздер биздин Instagram баракчага нормативдик избектеп, Талант Акбулай деп издеп, катталып, Facebook'a da катталып, Талант Акбулай YouTube каналына да катталып, биз менен бирге болуп, колдоп, комментарий аркылуу колдоп турушуңуздар суранабыз. Шаар биздики. Ушул жердин тургундары биз өзүбүз аракет кылбай турган болсок, сырттан келгендер
Siz biz таштаган жерге мусорга боло берет экенде алар да келип таштап кете берет. Ошондуктан үйдү канчалык таза кармасак, айылды канчалык таза кармасак, шаарды дагы ошондой таза кармаганга чакырык жасайт. Сизге ийгилик, сизге дагы сизде эми азыр 6 айлыктын жыйынтыгында эмес, акимдин айтышынча 9 айлыктын жыйынтыгында жетекчилерге чара көрөм деп атат. Акимдин деле мен турат түшүнөм, келип эле кантип эле жетекчилер иштен алып койсун. Но ушул көрүнүштө кете турган болсо 9 айлыктын жыйынтыгы менен чара көрөбүз деп атат. Бирок сизде аракет бар экен. Сүйлөшүүлөрдү көрдүм, келгениңерди көрдүм. Бүгүн эми кыйла жер менен договор түзүп алдыңыз. Элге да кайрылуу жасаңыз. Жалпы шаардын тургундарына, жалпы сиз менен келишим түзгөн ушул ижара ээлерине, соодагерлерге да кайрылуу жасасаңыз, анын жыйынтыгы Аластарын окат эли. Элдерге кайрылуу, таштанды таштай турган жерлерге таштанууну сунуштайбыз. Анан абоненттер боюнча айтып кеттиңиз. Мисалы үчүн бир үйдө 6 адам жашаса, 4 адам деп жаздырып коюшат. Аны бизге мындай өздөрү айтып бербей атат. Ошондой туура не кылсам, ушу Нокат элине, мисалы үчүн шаарына бюджети деле көтөрүлөт. Мисалы үчүн айлык маселеси болот, айлыгы деле көтөрүлөт. Ошого салымыңыздарды кошуп деп мындай ойлоп кетем. Рахмат, ийгилик сизге. 9 айдын жыйынтыгы менен анан көрөбүз. Эгер алдыга жылбаса, результат болбосо, анда уже акимге дагы биз кайрылуу жасайбыз. Эми мэр однозначно Аскар Рыспек көч буга укуктук баа берилиш керек. Бул эми өзүнчө муниципалдык ишкананын жетекчиси болгондуктан бул өзүнчө болуп атат. Ошондуктан бүгүн биз параллельно жүрүп аттык. Биз менен параллельно мэриядагы бүт эскертүүчүлөрдү алып барып аттыр. Результат көрсөтөлү биргеликте. Тазалыктагы ыймандан. Сен таза болсоң, мен таза болсоң, коом таза болот. Тазалыкка көңүл буруңуздар, урматтуу мекендештер. Уят болбойлу, сырттан коноктор келип атат. Нокатты уят кылбайлы. Амандыкта учурашалы, жакшылыкта учурашалы. Ассаламу алейкум.